Марын Абдрахмановичтин мыйзамыны колдойлу, бул деген жакшы, экологияга таза абада отабыз. Бизге мен азыр айтканым ушул эле авто унаанын биз жана күнү көчмө жыйын кылдык эле. Унага бардык. Кыргызстанда машиналар киргенде, автоунаалар киргенде бир эле жерде текшерилет экен. Киргенде катализатор баруу жокпу. Биз азыр смог деп атабыз, башка деп атабыз. Көбүнчө ушу абаны булгаган машинадан чыккан зыяндык болуп атат. Ошо боюнча кандай иш-чараларды алып барып атасыздар? Ким жооп берип коет? Мына азыр катализатор бир жерде эле. Көбүнчө азыр рекламаларда жүрөт. Катализатор алабыз деп бир чыгат, кайра жок болуп кетет. Ал жок болгондон кийин зыян баары чыгып атпайбы? Унаа мамлекеттик ишканасы жооп берсеңиз, тартиби кандай, эрежеси кандай? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Башында автоунаалар чет мамлекеттерден келгенде, Маалым көп машиналардын катализатору жок. Туурабы? Ал сатылып атат. Ал кымбат баада бир көбүнчө жанагындай эмелер бар экен. Алып туруп эле чет элге сатышабы кандай кылат? Ошого кандай чара көрөсүздөр? Ошого токтотуш керек дейм. Жооп берип коюңуз. Туура айтасыз. Бул боюнча өкмөт Сатып алгандарга, сатып алышып атпайбы? Ошолорду кармаш керек. Эми саткан киши бирөөнүн машинасын алып барып да сатып берип атат. Көрүп атабыз да. Ремонтко койгон жерден, башка жерден ал оңой эле экен, алышычы. Ошого чара көрүш керек. Анан дагы бир кошумча ушу катализаторду азыр мен коллегам айтып кеткендей, жашыл не машиналар чыгыптыр дедиңиз? Жок. Экологический машиналар. Ошолор дагы ошого милдеттендирип койсоңуздар, ошол катализатор текшере турган бир ГАИге, кимге бир укук беришиңиздер керек да. ал боюнча Министерство природных ресурсов карайт, ошолордун милдетинде да. Катализатор текшерген автоунаалардын CO2 выбросты Министерство природных ресурсов текшерет. Ошо мына катализатор алып атканга бир катуу чара көрүш керек. катализатор боюнча былтыр өкмөт токтомуп чыккан катализатор бизге азыр Кыргызстан чыгарганга запрет коюлган да, мораторий. Азыр чыгарганга. Сатып алганда. Сатып алганга чыгарып кеткенге да запрет коюлган. Мен кошумчалап коеюнчу, Рашман Кыспаевич туура айттыңыз. Биз жогорку кеңештеги бул боюнча токтом кабыл алганбыз. Биздин токтомубузда катализаторлор сатууга тыюу салынсын, сатып алганга, сатканга, жана башка мамлекетке чыгарып кеткенге, экспортко баарына тыюу салганбыз да. Анын алкагында өкмөт өзүнүн токтомун кабыл алган. Ал боюнча толук түрдө сатып алуу тыюу салынган. Анан сатууда тыюу салынган да. Бирок сиз туура белгилеп кеттиңиз. Ал боюнча жакшы жумуш жүрбөй атат. Бир туруп реклама чыгып калат, кайра жоголуп кетет, кайра чыгып калат. Мен ойлойм, буну эгебегисиз күрөш керек. Жана ошондой эле бул баягы жаңы түзүлгөн жана атайын мэриянын астында түзүлүп атпадыбы, бир ондой машина берип экологический полиция. Вот ошол полицияга дагы түз ушуну аткарсын деп бериш керек деп ойлойм. Эгерде сиздердин мындай өзүнчө тапшырмаңыз, комитеттин тапшырмасы катары кетирсе жакшы болот эле, ошону эске алуу менен. Рахмат.